Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah, Allah Ta'alaga көптөгөн şükürler olsun. Allah Ta'alanın ulug ayı, berekeli ayı, eң жакшы ayı Ramazan ayı kirip келип отурат. Бул айдын, Ramazan ayının şeriatта келген, dinibizde келген көптөгөн артыкчылыктары бар. Мына ошол артыкчылыктардын кээ бирөсүн сиздер менен бөлүшө кетели. Биринчи артыкчылык, мына ушул айда Аллах Субханаху ва Таала мусулмандарга парыз болгон ислам дининдеги 5 түркүктүн бири орозону мусулмандарга парыз кылган. Мына ушул айда мусулмандар Аллах Субханаху ва Таалага ачкачылык менен өздөрүнө жаккан, өздөрүнүн нафсилерине туура келген нерселерден таң аткандан күн батканга чейин тыйылып, Аллах Тааланын ыраазылыгын издеп орозо кармашат. Мына ушул орозо парызы ушул Рамазан айында парыз болуп шариат дининде бекитилген. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала Куранда "Фаман шахида минкум шахр фальясум" кимде-ким ушул айга күбө болсо Рамазан айын айтат. Ошондо орозо кармасын деп баяндап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык хадисинде, бул хадисти Абдуллах ибн Умар аттуу сахаба риваят кылат, Бухари Муслимде келген хадисте. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ислам дини 5 түркүктүн үстүнө курулган" деп. Мына ошолордун арасынан Рамазан айында орозо кармоо деп айтып кеткен. Демек, Аллах Субханаху Тааланын бизге буйрган парыз орозосу мына ушул айда кармалат. Бул деген ушул айдын берекелүү экенин ачык айкын билдирип турат. Анткени Аллах Субханаху ва Таалага адам баласы Аллах Таала парыз кылган ибадат менен жакындаган болсо, өтө чоң соопко ээ болот. Башка нафил, ыктыярдуу ибадаттарга караганда парыз ибадаты менен Аллах Таалага жакындасак, көптөгөн соопторго ээ болобуз. Экинчи артыкчылыгы, мына ушул айда, Рамазан айында Аллах Субханаху ва Таала мусулмандардын мыйзамы болгон, мусулмандардын баягы туура жолу болгон Куран китепти ушул айда түшүргөн. Аллах Таала Куранда айтат: "Шахру Рамазан аллази унзила фихил Куран". Рамазан айында Куран китеби түшүрүлгөн. Мына бул дагы бул айдын берекелүү экенин билдирип атат. Биздин ыйык болгон, улук болгон китебибиз дал ушул айда түшкөн. Ошондуктан мусулмандар ушул айга жеткенине сүйүнүп, ошо түшкөн китепти көп окуп амал кылыш керек. Бул айда башка айларга салыштырмалуу сооптуу иштер артыкчылыгы менен берилет. Анткени бул Рамазан айы өзү берекелүү ай. Ким ушуну жакшы пайдаланып, жакшы иштердин бардык түрүн жасаган болсо, башка күндөргө караганда көптөгөн артыкчылыгы менен ошол иштерди аткарган болот жана ошонун натыйжасында көптөгөн соопторго жетет. Ошондуктан ар бир мусулман бул айды колдон чыгарбай бардык жакшы иштерди аткарып калыш керек. Үчүнчү артыкчылыгы, ким Рамазан айында орозо кармаган болсо, албетте бул милдеттүү орозо, ошол кармаган орозосу күнөөсүнүн кечиришине себепчи болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Бухари Муслимде келген хадисте: "Ман сама Рамазана иманан ва ихтисаба гуфира лаху ма тaqaddama мин замбихи". Ким Рамазан айын же болбосо Рамазан айында орозону иман келтирип, сооп үмүт кылып кармаган болсо, Аллах Субханаху Таала анын өткөн күнөөсүн кечирет. Мына бул дагы өтө чоң артыкчылык. Төртүнчү артыкчылыгы, бир Рамазандан кийинки Рамазанга чейинки аралыктагы күнөөлөр дагы кечирилет. Эгерде кимдеген бул Рамазанды кармап, кийинки Рамазанга чейин жашаган болсо, ошол эки Рамазандын ортосундагы күнөөлөр дагы кечирилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Муслимде келген хадисте: "Ва Рамадану иля Рамадана мукаффиратун ма байнахунна" дейт. Бир Рамазандан экинчи Рамазанга чейинки аралыктагы күнөөлөргө ошол Рамазандын себеби менен ошол эки Рамазан ортосунда күнөөлөр кечирилет.
ошо Рамазан ошолорго каффара болот, күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот деп Аллах субхана тааланын элчиси ачык айкын айтып жатат. Бешинчи артыкчылык, эгерде кимдеген ошо Рамазан айында парз ибадаттарына бекем болуп, албетте парз ибадаттарды өз убактысынан кечиктирбей так аткарышыбыз керек. Ошон менен кошумча дагы нафил намаздарды, таравих намазын окуган болсо күчүнүн келишинче, бул дагы ошол адамдын күнөөлөрүнө же болбосо ушул намаз дагы ошо күнөөлөрүнүн кечишине, жоюлушуна себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте риваят кылып, Бухари Муслимде келген хадисте мындай деп айтып атат: "Ман қама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин замби." Ким Рамазан айында иман келтирип, сооп үмүт кылып намаз окуган болсо, Аллах субхана таала анын өткөн күнөөсүн кечирет деп айтат. Андан башка бир хадисте, Термизи, Абу Дауд жанынан башка хадис жинактарына келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ман қама ма'ал имами хатта янсарифа кутиба лаху қияму лейла." Ким имам менен, жамаат менен намаз окубай, имам намазын бүтүп кеткенге чейин чогуу болсо, анда ал адамга ошол түнкү намаз окулду деген сооп жазылат деп атат. Бул дагы карасаңыздар, урматтуу туугандар, өтө чоң артыкчылык. Алтынчы артыкчылык, бул айда бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат жана шайтандар чынжырланып байланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте айтып атат: Рамазан айында бейиш эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат жана шайтандар чынжырланат. Бул деген эмнени билдирет, урматтуу мусулман туугандар? Ушул айда жакшылыкка адамдар көп умтулуп, жаман иштерден алыс болуп, ушул мүмкүнчүлүктү көп пайдаланып калыш керек. Шайтандын таасири аз болгон, шайтандар чынжырланган, байланган убакытта көптөгөн жакшы иштерди кылып аткарып, Аллах субхана ва тааланын ыраазычылыгын изеп калышыбыз керек. Андан кийинки 7-нчи артыкчылык, кимге Аллах субхана таала насип кылып ошо Рамазан айында умра ибадатына сапар алып Меккеге барган болсо, чоң соопко ээ болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте айтып атат: "Умратун фи Рамадана та'дилу хаджа." Рамазанда кылынган умра бул ошо ажынын соогуна барабар, ажылыкка барабар деп атат. Аллаху акбар, бул өтө чоң артыкчылык. Ким ошо Рамазан айында умра ибадатына барып, кичи ажылыкты аткарып келген болсо, ошо ажылык убагында ажылык амалдарын аткаргандай соопко жетет. Бул дагы өтө чоң артыкчылык. Аллах субхана таала кимге ошол жакшылыкты, соопту насип кылган болсо, сүйүнүп Аллах таалага шүкүр келтирсин. Андан кийинки 8-нчи артыкчылык, Рамазан айы жалпысынан бул баардыгы берекелүү айы болуп саналат. Ошонун ичинде айрыкча акыркы 10 күндүгүндө көптөгөн жакшылыктар камтылган. Айша энебиздин хадисинде Бухари Муслимде келет. Бул дагы Айша энебиз айтып атат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, башка күндөргө караганда ошо акыркы 10 күндүктө көп аракет кылып, көп жакшы ибадаттарды аткарчу болот. Кана яштахиду фил ашрил авахир ма ла яштахиду фи гайрихи. Башка күндөрдө кылбаган аракеттерин ошо акыркы 10 күндүктө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп кылчу эле. Мындайча айтканда, башка күнү ибадатта кылып, ошол акыркы 10 күндүктө ошол ибадаттарын күчөтүп, көп амалдарды жасаган. Биз дагы ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алып, ошо Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө ибадаттарыбызды кубаттап, күчөтүп, көптөгөн жакшылыктарды кылып калышыбыз керек. 9-нчу артыкчылык, мына ушул Рамазан айында, ошо акыркы 10 күндүктүн ичинде 1000 айдан артык болгон Кадыр кечеси бар, Кадыр түнү бар. Аллах таала Куранда айткандай: "Лейлатул кадри хайрум мин альфи шахр." Кадыр түнү, Кадыр кечеси бул 1000 айдан артык деп атат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушул айды жакшы пайдаланып, ошол Кадыр түнгө жетүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул Кадыр түн ошо акыркы 10 күндүктө, Рамазанын акыркы 10 күнүндө жашырылган. Кайсы күнү
болорун эч ким так билбейт. Бирок ошол 10 күндүн ичинде, ошондуктан мусулман баласы колунан келсе ошол акыркы 10 күндүктүн баарын ибадат менен өткөрүш керек. Айрыкча түнкү маалда намаз окуп, дуа кылып, Куран окуп, Алла Тааланы мактап, зикир кылып, дегеле андан башка ибадаттын баарын аткарып, Алла Таалага жалдырап, ушул 1000 айдан артык болгон соопко жеткенге умтулушубуз керек. Бул өтө чоң артыкчылык, урматтуу туугандар. Ушундай жакшылыкты колдон чыгарбайлы. 10-чу артыкчылык бул Рамазан айы, бул Курандын айы. Мына башында биз айтып кеттик, ушул айда Куран түшкөн. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, анын сахабалары, андан кийинки мусулмандар ушул күнүбүзгө чейин ушул Рамазан айында Куранды көп окуп келишкен. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссалам ар бир Рамазанда келип Куранды башынан аяк окутуп турган. Пайгамбарыбыз ошо каза болгон акыркы жылында, каза боло турган акыркы жылында Жибрил периште келип Куранды 2 жолу пайгамбарыбызга тартуулап, 2 жолу башынан аяк окутуп кайталатып кеткен. Мына ушул айда ар бир мусулман Куранга жакшы көңүл буруп, Куранды көп окуш керек. Көп окуш керек. Ибн Раджаб рахимахулла айткандай, Куран окуган адам Рамазандан башка күн окуса, ошонун маанисине көңүл буруп, ой жүгүртүп окуйт. Негизи бул ушул талап кылынат да. Бирок Рамазанда тез окуса дагы жакшы. Башка күндөргө салыштырмалуу Рамазанда баягы ар бир аятка токтолуп ой жүгүртпөстөн тез окуп, канчалык көп окуп калайын деп аракет кылган болсо, бул Рамазанда уруксат берилет. Ошондуктан ким Куранды арабча жакшы окуй билген болсо, бул адам иншалла көптөгөн жакшылыкка жетет ушул айда. Куранды ким окуй албаса, дагы эле үйрөнө элек болсо, демек ушул артыкчылыктан, ушул сооптуу иштен ал адам кур калып атат. Аллах субхана таала башка жакшы иштерин насип кылсын, бирок ушу Куран окуу жакшы ишине, Куран окуу сообунан Куранды окуганды билбеген адам кур жагып калып атат. Мындай адамдар өздөрү ушул окуядан сабак алып, кийинки Рамазанга чейин даярданып, Куран окууну үйрөнүш керек. Анткени ар бир тамгасы үчүн канча деген сооптор берилет. Канчалык көп окуган болсок, ошончолук соопко жетип, ошончолук Алла Таалага жакындайбыз. Урматтуу бир туугандар, ушул жакшылыкты колдон чыгарбайлы. Ушул айтылып кеткен артыкчылыктарды, андан башка айтылып алган артыкчылыктын баарын пайдаланып, Аллах субханаху ва таалага ушул айда жакшылап ибадат кылалы. Бул күндөр өтө аз күндөр, тез гана өтүп кетет. Буга чейин канча деген Рамазан өттү. Ошол Рамазанга жеткени да бар, жетпегени да бар. Мына былтыр эле Рамазан кармаган адамдар, ошолордун канчасы быйылкы Рамазанга жетпей калды. Ошондуктан бул жашоодогу кыска өмүрдү жакшылыкка колдонуп калыш керек ар бир мусулман. Тек кетирбеш керек. Рамазандагы баардык жакшы иштерди кылыш керек. Куран окуйлу, намаз окуйлу, Алла Тааланы зикир кылалы, бассак турсак да, жумушта жүрсөк дагы Алла Тааланы мактап, Алла Тааланы эстеп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, дуаларды кылып, эч бир токтолбойлу. Ушул айда адамды алаксыткан иштерден алыс болуп, пайдасыз сөздөрдөн алыс болуп, баардык убактыбызды ушул ибадатка жумшаганга аракет кылалы. Антпесе мунун баары тең тез өтүп кетет. Көптөгөн жакшылыктан кур калып калабыз, урматтуу бир туугандар. Ар бир адам өзүнүн нафсисин, өзүнүн иш амалын жакшы билет. Ар ким өзү даярданып, Алла Таалага колунан келген ибадат менен жагынып, табынып, Алла Таалага сыйыныш керек. Мындай жакшылыктар кайталанып келе бербейт. Мунун баары тең ошо аялга дагы, эркекке баарына тиешелүү. Бири-бирибизге түрткү болуп, бири-бирибизге үлгү болуп, ушул жакшылыкты так атканга аракет кылалы. Жана башка бир туугандарыбызды, досторубузду ушул нерсеге үндөйлү. Рамазан айын жакшылап өткөрүп алалы. Сооптуу иштерге жетели. Аллах субхана таала баарыбызга жакшы иштерди насип кылсын.